үй бүлө куруу бул баягы Кудайдан берилген нерсе. Аны сен качан курарыңды билбейсиң, маңдайга жазганы болот дегендей түшүнүктөр бар. Ошону менен катар эле жок, биз үй бүлөнү өзүбүз пландаштырышыбыз керек. Мен үй бүлөнү качан курам өзүм билем. Үй бүлөнүн курамын дагы өзүм пландаштырам деген дагы көз караштагы жарандарыбыз бар. Ушул диндеги үй бүлөнү пландаштыруу маселеси кандай каралат? Негизи светтик маанайда болсун же жөн эле акылды иштетип, ойду иштетип, ой жүгүрткөндө кайсы нерсе туура, биздин жашообузга туура келсе, пайдалуу болсо, ушул нерсе шариатта, башкача айтканда ислам дининде деле туура деп эсептелиш керек. Биздин бул суроонун берилип атышы биздин коомдо кээ бир нерселердин туура эмес кетип калышынан кабар берип атат. Мисалы үчүн бизде дайыма дин же мисалы исламдын принциптери, исламдын баалуулуктары, парыздары жана тоскон нерселери, тыюу салган нерселери көбүнчө акылдын, логиканын принциптери менен мындай шайкеш келбей калат дегендей бир түшүнүк жайылганда, мисалы үчүн кандайдыр бир жакшы иш кылып атса, мен мисалы бир мектеп салдырып атам же болбосо бир мындай элдерге мындай пайдасы тие турган кандайдыр бир клубко окшош же бир пабка окшош бир жерге салдырып атам, ушул динде кандай деген суроолорду деле угамда, керек болсо эң акыркы жолу мисалы бир досум ошо шахмат ойногондун өкүмү динде кандай деп сурады эле, анан айттым эле. Бул кетиште силер эртең баягы нан жегендин өкүмү кандай, нан жесең болбойт деп деле сурайсыңар депчи. Ооба. Себеби бул жерде мен эмнени айтайын деп атам, адам өзү ой жүгүртүп, акыл жүгүрткөндө кайсы бир нерсе туура пайдалуу көрүлсө, бул шариатта дагы динде ошондой болууга тийиш. Бирок бизде андай түшүндүрүлбөдү бүгүнгө чейин. Как будто кудум эле акылдын тууралары, акылдын принциптери, ой жүгүртүүсү менен диндин, шариаттын ой жүгүртүүсү туура же туура эмес деп эсептегендери эки башка параллелдүү, альтернативалуу кандайдыр бир сырдуу эрежелердин топтому катары сунулгандыгы үчүн, ушундай бир таңуулангандыгы үчүн ушундай суроо келип атат. Демек, үй бүлөнү пландоо эгер чындап эле биздин жашоо шартыбызга, биздин бир адам болуп жашашыбызга, бактылуу болуп жашашыбызга кайсыл формасы көп келсе, бул дин жагынан деле туура, дин жагынан деле мындайча айтканда парз болуп эсептелиши керек. Демек, үй бүлөнү пландоо бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө керектүү, замандын талабы, ошол эле учурда динге эч кандай муну каршы келет, анан Кудайдын каалоосуна каршы келип калган болосуң, маңдайга жазганыңан сыртына чыкканга аракет кылып каласың дегендей түшүнүксүз жоромолдорго, коркутуу үркүтүүлөргө негиз жок. Себеби адам, мен теолог катары башкача бүгүнгө чейин айтылып, бүгүнгө чейин көп жерлерде жаңырып келген түшүнүктөрдөн башкача пикир айтып жүргөнүм маалым. Мен өзүм пикирлерим туура деп эсептейм. Андыктан адам тагдырын өзү жаратат. Биз түшүнгөн классикалык маанидеги Кудай ар бир адамдын өзүнүн каалоосунан, өзүнүн аракетинен, жөндөмүнөн сырткары, өзүнүн эркинен сырткары эң негизгиси бирөөнүн пешенесине, ар кимдин пешенесине мисалы жазат, анан адам аны кутула сыяктуу жашайт деген түшүнүк, эгер ушундай айтылып атса, мен түшүнгөн боюнча ушундай айтылып атат. Бул туура эмес. Адам тагдырын өзү жаратат. Кудай жаратылгандардын ичинде адамды эң мыкты турпакта экендигин Куранда айтат. Мунун эң чоң себеби башка жаратылгандарга берилбеген бир өзгөчөлүк бар. Бул адамда гана бар, башка эч кимде жок, эч нерседе жок. Бул акыл эс. Демек, акыл эсти Кудай өзү тартуулагандан кийин бул ыйык, бул ташка урула турган нерсе эмес, бул тоготкостукка алына турган нерсе эмес. Бул акылды иштеткен соң, бул акыл менен ой жүгүртүп, анализ жасап, кээ бир нерселердин туура же туура эмес экенин таразага коюп тарткан соң, мунун натыйжасы бир мааниде Кудайдын бизге берген өзгөчөлүгүнүн бизге берип аткан жол көрсөтмөсү же багыты. Андыктан үй бүлөлүк пландоо толугу менен орундуу, замандын талабы, шариаттын талабы.